Кудай Таалам бардığınızlarga жакшылык берсин. Басып келген кадамдарыңарга Кудай Таалам хасанат берсин. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын bir осуяты эсиме түшөт. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким мечитке кадам коюп басып бир нерсе үйрөнгөнү келсе, же үйрөнгөнү башка бирөөгө үйрөткөнү ниет менен келсе, ошол адамга толук ажылыктын соовун берет деди. Демек адамдар $3000 акча төлөп кыйналып ажылыкка барып сооп алса, сиздер чын ниетти оңдоп келгениңиздер үчүн сабакка, мечитке Кудай Таалам иншалла толук ажылыктын соовун берет. Бүгүнкү биздин сөзүбүз, урматтуу бир туугандар, бул тууган урук мамилени үзүп коюу, тууганчылыкты үзүп коюу туурасында болот. Чындыгында тууганчылык мамилени үзүп коюу бул чоң күнөө. Бул кылмыш деп эсептелет. Бул байланыштарды үзүп, адамдардын ортосундагы мамилени жокко чыгарып, душмандыкты, бири-бирине болгон жек көрүүнү, жаман көрүүнү пайда кылып, ошондой эле тууган уруктун ортосундагы бөлүнүүнү камсыз кылат. Тууган урук мамилени үзүп коюу бул деген адамдардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти жок кылат. Бул Аллах Тааланын каргышына, ошондой эле Кудай Таала тарабынан келе турган оор жазаларга кириптер кылат. Адамдын башына балея келет. Эгерде кимдир бирөө тууган урук мамилени үзө турган болсо, анда Кудайдан бул адамга сыноо келип, балея келет. Ошондой эле тууган урук мамилени үзүп коюу адамдардын ортосундагы ырайым, мээримди жокко чыгарат. Кудайдан келе турган жакшылык, Кудайдан келе турган ырайымды жокко чыгарат. Ошондой эле адамдын бейишке кирүүсүн, урматтуу бир тууганым, тосуп коет. Адам эгерде тууган уруктан бөлүнүп, тууган урук менен мамилени үзүп кое турган болсо, кор болгон абалда, бечара болгон абалда басып жүрөт. Ошондой эле урматтуу бир туугандарым, бул тууган уруктук мамилени үзүп коюу бул адамдын башына проблемаларды, ар кандай мүшкүлдөрдү, кыйынчылыктарды алып келет, ар кандай балени алып келет. Жакшылыктын баарын кайтарып, урматтуу бир тууганым, жамандыкты мына ошол тууган уруктук мамилени үзүп коюу адамдардын башына алып келет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол тууган уруктук мамилени үзүп коюу жөнүндө аят айтат: "Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва туқатти'у архамакум улаика аллазина ла'анахумуллаху фаасаммахум ва а'ма абсарахум." Кур'ан-ы Каримде Мухаммад сүрөсүнүн 22-23 аятында айтат: "Фахал асайтум ин таваллайтум." Эгерде силер дейт Кур'ан-ы Каримге моюн бурбай турган болсоңор, баш бербей турган болсоңор, ислам дининен баш тарта турган болсоңор, анда жер бетине бузукулук жайылтасыңар, жана тууган урук мамилени үзөсүңөр деди. Чындыгында ошол Кудайдын динин укпаган, диндар болбогон, динден алыс болгон адамдар булар тууган уруктук мамилени үзүшөт, жана жер бетине бузукулук таратат. Качан көрсөң мамлекетти уурдаган, арак ичкен, адам өлтүргөн, зына иштерге барган, туура иштерди кылган, жалган сүйлөгөндөрдүн бардыгы, жана тууган уруктук мамиле үзгөндөрдүн бардыгы булар динден баш ургандар. Диндарыбыз деген менен жоолугу болот, сакалы болот, бирок мына ушунун дини жок болот деген маселе. Улаика аллазина ла'анахумуллаху фаасаммахум ва а'ма абсарахум. Мына ошол жер бетине бузукулук кылып, жана тууган урук мамилени үзүп койгон адамдар, бул адамдарга Аллахтын каргышы болот. Кудай Таалам бул адамдар дудук кылып, жана көздөрүн көр кылып коет дейт. Эрмек сытка болгон жокпу? Үстүлө? Жок, өчүрүш керек да, мен угулган сөйдүм. Эгерде кимде ким жер бетине бузукулук кылып, тууган урук мамилени үзсө, Кудай Таала буга өзүнүн каргышын берет. Кудайдын каргышы эч качан жакшылык болбой турган каргыш. Эгерде Кудайым каргаса, ал адамдын жакшы окугандыгы, ден соолугу чың болгондугу, акыл эстүүлүгү, сулуулугу, акчасынын көп экендиги, туугандарынын көп экендиги эч убакта жардам бербей калат. Ошондой эле бул адамдын кулагын укпас кылып коет. Бул адам жакшылыкты укпай калат, жакшы сөздү билбей калат. Атасы, апасы айткан, тууган урук айткан, эл журт айткан акыл кеп кулагына кирбей, көчөгө чыгып калат. Ошондой эле жакшыны көзү көрбөй, жаман нерсеге жүрүп калат. Эгерде бир адам тууган урук мамилени урушуп, тууган урук мамилени үзө турган болсо, жаман абалга кептелип калат деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ла ядхулул жанната катиун." Тууган урук мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт деди. Тууган урук мамилени үзгөн адам, урматтуу бир тууганым, бейишке кирбейт деп айтты.